Ош базардагы сойкууканалар жок болот. Кыргызстандагы кирим-төбөлөрдүн тизмеси. Мен видеону атайын көрдүм. Зордукталган бала таза кыргызча сүйлөгөн. Сооронбай Жээнбековго каршы аялдар митингге чыгышты. Атамекендин депутаты төраганын орун басары болду. Бакиевдин жубайы Кыргызстанга келди. Мухаммедкалый Абылгазиевдин байлыгы жарыяланды. Шаар өз ишин улантууда. Бир күн мурун Ленин акимиятында сойкууканаларды уюштурууну токтотуу жана коомдук тартипти сактоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын отуруму болуп өттү. Рыскулов Чүй проспектиси менен Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан сойкууканаларды жоюу маселелери каралды. Райондук акимияттын кызматкерлерине райондо тартипти туруктуу камсыздоо максатына биргелешип рейдтик иш-чараларды жүргүзүү тапшырылды. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү күчүндө. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. 2020-жылдын 12 ай ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан 172 уюшкан кылмыштуу топтордун субъектилери ар кандай кылмыш фактылары боюнча кармалган жана кылмыш жообуна тартылууда. ИИМдин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын маалыматына алайык. Республика боюнча атайын автоматташтырылган маалымат базасында Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн 3 уюшкан кылмыштуу топтун жана ар кандай кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн жалпы саны 1076 субъект ыкчам каттоого алынган. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева ички иштер министрлигинин Алтайдагы кесиптештери менен байланышып, Мончодо жашы жете элек баланы зордуктоого байланыштуу маалыматты дагы бир жолу тактоону суранды. Депутат окуя Кыргызстанда болгон эмес деген маалыматка ишенбегенин айтты. Ички иштер министрлигинин өкүлү ИИМ басма сөз кызматы аркылуу бул факт башка мамлекетте болгонун белгилеп, маалымат таратылгандыгын билдирди. Мен видеону атайын көрдүм. Зордукталган бала таза кыргызча сүйлөйт, деди депутат. Ошондой эле ал билим берүү министрлигинин мектеп окуучулары арасында аларга зомбулук болбогондугу жөнүндө жашыруун сурамжылоолорду өткөрүүнү суранды. Мындай үй бүлөлөрдү көзөмөлгө алуу керек. Анткени зордук, зомбулук негизинен үй бүлөлөрдө болот, деди Мамашева. Бишкекте Ак үйдүн алдында пикет өтүүдө. Аялдар кыймылынын активисттери экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жаңы шайланган мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун инаугурациясына катышуусуна жол бербөөнү талап кылышууда. Бүгүн 27 январда Жогорку кеңеште вице-спикер болуп Атамекен фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев шайланды. Төраганын орун басарлыгына Өнүгүү прогресс фракциясынан Улан Исмаилов жана Атамекенден Нурбек Сыдыгалиев сунушталды. Добуш берүүнүн натыйжасында 77 депутат Сыдыгалиевке, ал эми Исмаиловго 38 депутат добуш берген. Качкан президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин жубайы Орозгүл Токторбаева Кыргызстанга келди. Бул тууралуу ырчы Айчүрөк Султанова Facebook баракчасына жазды. Ал Токторбаева менен биргелешкен сүрөтүн бөлүштү. Биздин достор тобунун жакын досу Орозгүл Токторбаева өлкөгө кайтып келгенине биз чексиз кубанычтабыз. Ал жаңы долбоор менен келди. Ага ийгилик каалайбыз, деп жазган ырчы. Кийинчерээк ал билдирүүнү өчүрүп салган. Эске сала кетсек, Орозгүл Токторбаева дагы ырчы. Акыркы жылдары ал Жаныш Бакиев менен Минск шаарында жашаган. Алар бир кыз менен бир уулду чогуу тарбиялашат. Кыргызстанда Жаныш Бакиев кылмыш кодексинин бир катар оор жана өзгөчө оор беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Ал сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. 2010 жылы 7 апрелдеги окуялардан кийин Бакиевдер өлкөдөн чыгып кетишкен. Курманбек Бакиев Минск шаарында саясий башпаанеге алган. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев мыйзамсыз баюу жана коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. УКМКнын маалыматына караганда, Абылгазиев премьер-министр болуп турганда мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Ага ылайык Кумтор Gold Company ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүнгөн. Натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,13 миң гектар түзүп калган. Анын ичинде бир нече мөңгү жана корголуучу аймактар бар. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, ал кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Абылгазиев мындан тышкары, мамлекеттик кызматта жүргөндө мыйзамсыз түрдө өзүнүн мүлкүн расмий кирешесинен бир нече
эсе ашырган. Аны мыйзамдаштыруу максатында Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык көл облустарынын аймагынан кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алган. Ошондой эле көп батирлүү элиткалык үйлөрдү курууга инвестицияларды жасаган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул мүлктөр башкалардын атына катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 26 январда Абылгазиев кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.